Limina şekerlikten başlıyor. Ne? 4-5 metreden вообще kırkılmay kalıyordu. Nege oldu? Sen bardın kopturup yani çatışın gerekli. Жазып койбой. 6 октябрь күнү Ош шаарынын Борбордук базарындагы 18 ишкерге контейнеринин курулуштарын алып салуу боюнча эскертме кат келген. Мындан бир нече күн мурун бирөөсүнүн соода күркөсү каршылыктарга карабай сүрдүрүлгөн. Чогулгандардын ызы чуусу да дал ушундан чыгууда. Киреше булагынан айрылгысы келбеген тургундар бүгүн журналисттер аркылуу наразычылыктарын айтышты. Базар болуп мерден көпүрө түшөт, ошонун тушунан. Көпүрө түшкөндө мынау базар болсо, мынау алдыда турган мынау бүт 35-40 жылдан бери отурган адамдарды бардыгын ыргытат да. Мерде азыр мисал үчүн канча деген үй бүлө бар, бир киши үчүн бардыгын алып салыш керек да. Мерде мисал үчүн элдердин товары бар. Канча деген кеминде бир 200 миңден кредити бар да. Самый басы. Болсо миллион карызы бар. Любой банктан барып териштиргиле, миллиондан ашык чыгат. Эскертүү кат таркатылды ушундай 18 контейнерге ушундай снос кылынат деп. Анан кандайча снос кылынат? Бул снос кылган жөнөкөй сөз эмес да. Бул эмне, кандайча негизде деп биз эмеге кирдик. Базар жетекчилигине кирип, сурап, сүйлөшсөк, ошол проход ачып бересиңер деди. Анан проход ачканда эми баарыбыз баягыдай бирдей кыркылат экен, 20 сантиметрден 30 сантиметрден чоңдугуна кичинесине карап кыркылат дегеннен ошол боюнча эле калганда чечилбей. Азыр мындай базарлар, ушундай базарлар көбөйдү. Ылдыйда деле ушинтип эле частниктер алып алышып эле жерди чыркыратып эле соода кылып отурган адамдарды жылдырып, бирин нары бирин бери кылып, иши кылса 5-6 адамдын чөнтөгүнүн кызыкчылыгына базар түшүп атат. Бул маселе Ак Буранын боюна коммерциялык багытта кошумча базар салып жаткан жеке тараптардын кызыкчылыгынан келип чыккан. Мындан улам анын жанындагы соода кылгандардын контейнерлерин алып салуу керек болгон. Ал эми Борбордук базар дирекциясы болсо ишкерлердин соода күркөлөрүн алып салуунун ордуна 4,5 метр жол ажыратып берүү сунушуна көндүрүүдө. Ол аптеканын хажайыны дагы өзүнүн имаратын реконструкция кылтат. Өзү мыйзам боюнча бул реконструкция кылгандан кийин биз алдын ачып беришибиз керек. Бирок биз бул аптеканын ээси менен сүйлөшүп, ал жерде месталарды алдырбай эле коелу, бизге өзүбүзгө проход болот, ошол проходдон кошо сенин дагы элдериң кире берет деп сүйлөшүү жолдору менен эч кандай снос иштерин жүргүзбөй атабыз. Мэр мурун сапожный болгон, мэр мурун швейный болгон. Анан наркы базардын администрациясы. Ошону үчөөнү бир кылып туруп, бузуп туруп, эми азыр көрдүңөр, директор чыгып ошондой деп чыгып кетти. Наркы базар болбой турган болду депчи. Булар уже сатылып бүткөн мерлерчи. Сатылып бүткөн. Кааласаңыздар, азыр өнерде бир бала 12-14 месте алган. Онун бир акта бирөөсү алган. Бардыгы алынып бүткөн мерлерчи. Соодагерлер бүгүн түштөн кийин Ош мэриясына жогорудагы маселени чечип берүү талабы менен келишти. Алардын үнүн Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаев угуп, тийиштүү адистер менен биргеликте сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Негизги наразычылыгы ошол жанында салынып аткан жеке чоң бир магазин, чоң соода түйүндү атат. Ошол учурда базардын өзүнүн административдик зданиясы боюнча. Эми чын айтканда бул жерде уруксат кагаздары боюнча, жер тактоо боюнча так маалымат жок. Бирок азыр биз комиссия түзөбүз. Азыр биз айттык прокуратурага жана мэрияга арыз жазып бергиле. Ошо арыздын негизинде барып туруп, биз службалар менен жерине барып көрүп туруп карайлы. Айтып атпайбы 20 сантиметр, 10 сантиметрге жылды депчи. Мамлекеттик мыйзам боюнча 10 сантиметр, 20 сантиметр түшүнүк жок да. Ал деген мыйзамдуу жана мыйзамсыз деп гана билинет. Анан келип туруп 20 сантиметр делик, анан 10 сантиметр түшүрдүк деген мен ойлойм. Бул жерде кайсы бир деңгээлде жеке кыз сүйлөшүүлөр болгон деп ойлойбуз. Пока жеке пикирим. Ошон үчүн мен комиссия менен барайлы. Мыйзамдуулугун карайлы, документтерин көтөрөйлү. Ana ошондо баардык белгилүү болот. Андан кийинки маалымат боюнча коммерциялык багытта салынып жаткан базар мыйзамсыз экени айтылды. Тиешелүү жетекчилер жеринде текшерип, буга чейин сүрдүрүлгөн ишкердин соода түйүнүн калыбына келтирилишин талап кылган. Иштин жүрүшү боюнча дагы комиссия ар тараптуу иликтөө жүргүзүп, кошумча маалымат берилери белгиленди. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.